Кең Арал айылындагы бул имаратта 100 окуучу билим алат. Айылдагы Аман Арстанов атындагы жалгыз мектеп алыс болгондуктан ушул аймакка кошумча имарат курулган. Азыр мында башталгыч класстын окуучулары окуйт. Буга чейин ысык тамак чоң мектептен бери 3 километр аралыктан ташылып келчү. 2 ай мурда ысык тамак программасы аркылуу долбоор келген. Башка бөлмө жок болгондуктан бир классты бошотуп, ичин ашкана кылып жасап алышкан. Мурун башында 100 бала окучу, анан азыр 73 бала окуйт да. Тиги чоң мектептен тамактар келип атчы. Күнүгө эртемен кечикпей тамак алып келчү берге. Кышында суук болот, ысык болот, күн жайт, жамгыр жайт, суукта баарын алып келип атчы. 10 жыл ошентип жүрдүк. Анан машина менен алып келип мен балдарга коюп берип атчым. Но сентябрдан бери бул эмелердин баары келди. Эми сентябрдан бери ысык тамак ушул жерден ичишип атат. Буюрса сүйүнүп отурабыз мына. Өзүбүз тамак жасап атабыз, балдар ысык ичишип атат. Айылдагы мектептин мындагы кошумча корпусуна ашкана куруу зарылдыгы жыл башында элдик жыйында көтөрүлгөн. Маселен, облус башчысы өзүнүн көзөмөлүнө алып, ашкана курууга Талас областтык өнүктүрүү фондунан 2,5 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө мектептин жанына ашкана курулуп жатат. Айтылган убада аткарылып жатканына айылдыктар кубанат. Элдик жыйын болгон, ошо элдик жыйында Кыргыз Республикасынын президенти Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нарбеков Бакытбек Накулович кошо катышкан. Ошо катышуусунда ошо элдин сунушу болгон, мугалимдердин элдин сунушу менен ошо башталгыч мектеп ашкана куруу көтөрүлүп чыккан ошол маселе. Анан ошондо айтылганда ошо аткарылат деп жанан Кудай буйрса ошо сунуштарыбыз элдин сунушу аткарылып жатат. Мынакей бүгүн терезе эшиктери баары салынып, монтаждалып калды. Эми жакын арада Кудай буйрса ишке берилет деп турабыз. Ашкана курулуп бүтсө, мектептеги класстык бөлмөдөн орун алган ашкана сырттагы имаратка көчүрүлөт. Анын аркасы менен даярдоо класснын окуучулары түштөн кийин окубай, эрте мененки окууга өтүшөт. Аталган окуучулар ашкана иштей баштагандан тарта абалга жараша классты бошотуп, түштөн кийин окууга жылдырылган. Эми жакында бул маселе дагы чечилгени калды дешет тургундар. Балдар менен кошо болгон ашкана туура эмес мисалы. Өзүнчө болгон жакшы. Мен өзүм оюм. Балдар келген окуйт, кирген чыкканда таза болот мисалы. А кухня болгондон кийин май сайдын жыты чыгат. Ошо үчүн ашканан өзүнчө болгон жакшы. Ушу небелерибизди ушинтип жашнакап шартын түзүп берип атканына миңде мертебе рахмат. Иштери илгери болсун, өмүрлөр узун болсун. Ушу карапайым элге ушундай эле караша берсин, жакшылап. Ошол эле бизге. Белгилей кетсек, аталган мектеп айылдагы Аман Арстанов атындагы орто мектебинин бир корпусу катары пайдаланылып келет. Курулуштар аяктаса, мындагы билим алган башталгыч класстын окуучулары ысык тамакты 3 километр алыстыктан күтпөй, жакын жерден эле ичип калышат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Бакай Ата району.